Ассаламу алейкум туугандар, жакшылар. Мына Кыргызстан эгемендик алганына 30 жылдан ашты. Бул убакыт ичинде биз бир нече конституцияны алмаштырдык. Бирок эң кызыгы ар бир келген бийлик биздин жаңы жолубуз, жаңы идеологиябыз мына ушул деп өзүнүн идеологияларын сунуштап келет. Тагыраак айтканда таңоолап келет. Кыргызстан адам укуктарынын аралчасы деп бир президентибиз айтып келди. Дагы бир президентибиз Манастын 7 осуяты деди. Дагы бирөө жок, өлкөнү инвестициялык бейишке айлантыш керек десе, башка президентибиз таза коом курсак гана оңолобуз деди. Мына бүгүнкү бийлик болсо улуттук нарк оңгу жол концепциясын коомго идеология катары сунуп атат. Бул чын эле биз издеген өлкөнү туңгуюктан алып чыкчу, элди куткаруучу жолбу же кезектеги саясий бир модабы, пиарбы? Эмне үчүн биз 30 жылдан бери идеологиялык эксперименттердин полигону болуп келатабыз? Бүгүн биз Кыргыз илгери кыйын эл болгон, укмуш эл болгон деген абстрактуу рухий түшүнүктөр менен реалдуу экономиканын ортосундагы ажырымды таппастан мистика менен илимдин кагылышуусунда адашып жүргөн жокпузбу деген суроо пайда болот. Эмне үчүн Кыргызстанда идеологиялар туруктуу эмес? Ушинтип суроо коюп көрөлүчү. Жооп жөнөкөй. Ал идеологиялардын бири дагы элди түпкүрүнөн эмес, тереңинен эмес, кабинеттерде, тар чөйрөдөгү кеңешчилердин мээсинен жаралып, жогорудан төмөн буйрук катары түшүрүлүп келген. Улаан бир президент келет, ичи көңдөй идеология болмуш бир нерсени коомго даңазалайт, сунат. Ал президент бийликтен кетер менен анын идеологиясы дагы таштандыга ыргытылат. Анткени ал мамлекеттик чыныгы стратегия эмес, бийликтин чокусунда турган бир адамга кошомат кылынган даңаза пиар экенин көпчүлүк билсе дагы билмексен болушат. Муну ачык эле айтып коюш керек. Бүгүнкү улуттук нарк оңгу жол концепциясынын мурунку идеологиялардан эмнеси менен айырмаланаарын карап көрсөк, бийликтин идеологдору бул жол биздин тамырыбызга, түпкүрүбүзгө кайтуу жолу дегендей жооп берип келет. Ооба, Кыргыздын түпкү тереңин билүү, тамырга кайтуу жакшы. Бирок кепилдик деген нерсе бар. Ошол кепилдик кайда? Эгер эртең бийлик алмаша турган болсо, азыр укмуш, сонун, супер деп эсептелип аткан улуттук нарктар кийинки бийлик келгенде кереги жок болуп калбайбы? Негизги ката биз идеологияны институтташтыра алган жокпуз. Европада, Батышта, Жапанда, Түштүк Корейде жана башка ушул сыяктуу өнүккөн мамлекеттерде идеология бул президенттин жалындуу сөздөрү эмес, анын жардамчылары, насаатчылары, кеңешчилери жазып бере салып, бул улуу урматтуу президентибиз Баланча Түкүнчеевичтин өлкөнүн багытын аныктаган эң мыкты багыты, жолу, идеясы деп мактанган пиары даңазасы дагы эмес. Өнүккөн өлкөлөрдө идеология мыйзамдын үстөмдүгү. Ал өлкөлөрдө бийликке ким келбесин, адам укугу жана эркин рынок өзгөрбөс баалуулук. Бизде болсо Кыргыздын улуттук рухий дөөлөттөрү деген бүдөмүк түшүнүктү мыйзамдан өйдө коюу аракети жүрүп жаткандай. Кыскасын айтсак, Кыргызстандын азыркы бийлиги сунуштап жаткан багыт консерватизмге, улуттук өзгөчөлүккө негизделген. Кыргызстанды 15 жыл башкарган Акаевдик бийликтин тушунда көбүнчө Батыштын либералдык моделдерин, адам укуктарын көчүрүүгө аракет кылуу болсо, азыркы бийликтин багыты биздин өз жолубуз бар, ал деген Кыргыздын жолу, биз Батышты туурабайбыз деген ушундай бир нукка өткөндөй. Бул бир жагынан коомдогу көптөн берки өзүбүздү, кыргыздыгыбызды жоготуп баратабыз деген кооптонууга жооп сыяктуу көрүнөт. Бирок бул жерде чоң коркунуч бар. Идеология бул биз кыргызбыз, кыргыз бойдон калышыбыз керек деген кооз сөздөрдүн топтомубу же экономиканы өнүктүрүүгө болгон реалдуу аракетпи? Эгер улуттук нарк, оңгу жол деген өзү коррупцияны азайтпаса,
эгер ал мектептеги билимдин сапатын көтөрбөсө, анда ал демек болгону саясий парда, саясий көшөгө гана болуп калат. Ачыгын айтканда, кыргыз бололу, кыргыздын тамырына кайталы деген түшүнүктүн артына жашынып, заманбап дүйнөнүн реалдуулуктарынан эч кайда биз кача албайбыз. Мына Жапон мамлекети улуттук наркын сактап, бирок заманбап технология менен дүйнөнү багындыра алды. Бизде болсо улуттук нарк дегенде эле боз үй тигип, көкбөрү тартып, 5 бармак жегенди, ушу сыяктуу бирдемелерди элестетебиз. Бул негизи прогресс эмес, өсүү эмес. Бул деген өтмүшүбүздөгү бир азыркы замандын талабына шайкеш келбеген бир эскиликтерге качуу. Албетте, биздин өтмүшүбүздө, тарыхыбызда жакшы нерселер, ала турган нерселер, сыймыктана турган нерселер көп. Бирок кептин өңүтү башкада болуп жатканын түшүнүп атасыздар. Кыргыздарда бир кызык өнөкөт бар. Биз негедир кыргыз деген бир ыйыктан бүткөн, нурдан бүткөн кыйын эл болгон деген ушундай бир керемет сереметтерге ишенгибиз келет. Таластын кароол чокусунун астында 4000 тонна алтын бар экен. Ошону казсак эле байыбыз. Энесай, Алтай деген касиеттүү жерлерге барып 40 жылкыны курмандык чалсак, жолубуз ачылат деген ушундай сыяктуу бир түшүнүктөр жок эмес комубуздун аң сезиминде. Туугандар, келгиле, ачык сүйлөшөлү. Дүйнөдө бир дагы өлкө ата бабаларынын арбактарын ыраазы кылуу же жылкы союп курмандык чалуу сыяктуу мистикалык ишенимдер менен өнүккөн эмес. Бул анык. Мына мисалы үчүн Түштүк Кореяны экономикалык бийиктикке жеткирген нерсе бул кандай бир арбактарга сыйынуу эмес. Бул 18 сааттык жумуш, тынбай, тынымсыз жумуш кылуу. Кара тер төгүп, мээнеттенип иштөө, катуу, тартип, билимге болгон умтулуу. Биз кыргыздар ата бабаларыбыздын кылган зор иштери менен мактана беребиз. Биз илгери тигиндей болгонбуз, биз мындай болгонбуз деп. Бирок өтмүш менен мактануу, андан башка сыймыктанар эчтеке таппай ошону улам айта берүү, бул бүгүнкү биздин кыргыздардын алсыздыгыбыздын белгиси деп моюнга алып коюш керек. Күчтүү улут өтмүшү менен эмес, бүгүнкү жетишкендиктери, келечекке курган пландары, конкреттүү иштери менен сыймыктанат. 40 жылкы союп, Энесайга барып курмандык чалган менен экономикалык тешиктерибиз бүтөлбөйт, туугандар. Тешиктерибиз, жыртыктарыбыз инновация, билим, таза эмгек менен гана бүтөлөт. Эми дааналап карай турган болсок, бүгүнкү комубуз менимче 3кө бөлүнүп калгансыйт. 3 катмарга. Биринчиси эми динчилдер. Динчилдер десе өтө жаман ой кетпесин. Ошол мисалы үчүн ислам дининин арасында дагы өтө ашепке, өтө катуу кеткендер бар. Баары шарият менен болуш керек. Бул дүйнө убактылуу, акыретти гана ойлош керек деп ушул дүйнөдөгү мээнеттенүүнү, аракеттенүүнү, ал деген дүйнөгө берилүү деп аша чапкандар бар. Бул чынында туура эмес. Диний булактарда дагы, хадистерде дагы, башка ушул исламий булактарда дагы өтө аша чабуучулук бул туура эмес экендиги айтылат, туугандар. Экинчиси бул баягы улут салт дей берген салтчылдар. Кыргыздын салты баарынан бийик туруш керек деп, кыргыздан башканын баарын жерип, кыргыз деген нурдан бүткөн эл, бир ыйыктыктан бүткөн эл деп аша чапкандар. Эми булардыкы дагы туура эмес. Үчүнчүсү либералдар. Адам укугу, эркиндик, батыштын баалуулуктары деп кээ учурда, албетте батыштын жакшы жактары көп. Ошол жакшы жактары менен көзгө көрүнүп, өнүгүп, сибилдүү бир жактары менен
коомчулукка өзүнүн кыйындыгын, укмуштугун далилдеп жаткан мисалдар бар, фактылар бар, көзгө даана көрүнгөн. Бирок ошолор дагы кээ учурда жанагы батыштын баалуулуктарын улам кайталап батыш дей бергендер батыштын баягы тырмакча ичиндеги эми уят, бейгылык жоруктарын деле мындай нормалдуулук деп эсептегендери менимче туура эмес. Азыркы кыргыз бийлигинин уңгу жол идеологиясы жогорудагы 3 башка багыттын башын кантип бириктирет деген менде суроо бар. Азырынча биздин мамлекет светтик мамлекет менен диндин жана салттуулуктун арасында чайналып келе жаткан сыйбыз. Бир жагынан светтик өлкөбүз, светтик мамлекетпиз дейбиз, а экинчи жагынан мамлекеттик ушундай бир чечимдерге диний же болбосо улуттук салттык түшүнүктөр аралашып кетип аткан учурлар жок эмес. Эгерде биз заманбап реалдуулуктар менен атаандаша алчу мамлекет кургубуз келсе, идеологиябыз кыргыз жана кыргыз дей бербестен Кыргызстанда жашаган, кыргыз жараны деген түшүнүккө негизделиши керек го деп мен эсептейм. Кыргыз эле кыйын, кыргыз эле укмуш деген өзүмчүлдүккө, эгоизмге негизделген кыргызчылык бизди, ушул кыргыздарды, мына бул глобалдашып, ааламдашып бараткан дүйнөдөн обочолонтуп коебу деген коркунуч бар. Бизге мен кыргызмын деген сыймыктануу менен биргеле мен кыргызмын, мен кыргыздын жаранымын, мен мыйзамды сыйлаган билимдүү кыргызстандыкмын деген жоопкерчилик керек болуп аткандай. Дагы бир айтып койчу сөз, бизде кайсы президенттин тушунда болбосун бир идеология даңазаланып, укмуш, пиар болуп сунушталат дагы, аны мектептерге киргизүүнү, окутууну сунуштап жатып калышат. Бирок мейли, анын түпкүлүгүндө эми жакшы ниет бардыр. Бирок бул баягы советтик доордогудай компартияны сүй, Ленин биздин атабыз, Сталин биздин атабыз, ошолордун китебин жаттайлы, ошолордун осуятын жаттайлы деген сыяктуу кургак үгүт, пропаганда болуп калбас бекен деген дагы ойлор кетет. Чыныгы идеология бул мектепте окуу куралы катары таңууланбастан, аң сезимди жасалма түрдө эмес, жашоонун реалдуу ыгына карап, жакшы жака өзгөрткөн эркин бир жол, эркин альтернатива болгону менимче жакшы. Эгерде бала, окуучу, секелек кыз мектепте коррупция деген бул өтө жаман деп окуп, бирок мугалими акча алып жатканын көрүп калса, демек ал окуп жаткан, үйрөтүлүп аткан идеология өлдү деген сөз. Эгер окуучу, бала мыйзамды сыйлагын деген насааттарды, үйрөтүүлөрдү угуп, бирок маселени, кандай бир проблеманы өлкөдөгү же бир локалдык деңгээлдеги маселени тааныш билиш, тайеке жээн кандайдыр бир баягы айтып коебуз го, крышалар менен чечип жатканын билип калса, көрүп калса, укса, мына ошого негизделген арамза идеология демек калп болуп чыгат. Өнүккөн өлкөлөрдө мамлекет адамга кандай жашаш керектигин, кантип ойлонуш керектигин үйрөтпөйт туугандар. Мамлекет адамдын эркин ойлонуусу үчүн эркин шарттарды түзүп берет. Бизде болсо кыргыз бол, нарктуу бол деп жогору жактан ылдый жакка буйрук таңуулоо катары, мажбурлоо катары айтылып аткандай. Чынын айтканда элге, журтка нарк, насил деген нерсе буйрук менен,
таңуулоо менен келбейт. Ал içten, özөгүнөн чыккан bir тарбия, bir маданият менен келиши керек. Аягында айтар кеп, биз кыргыздар илгери кыйын болгонбуз, укмуш болгонбуз. Илгери кыргыз каганаты деген болгон. Илгери кыргыз каганына Кытайдын императору тизелеген, чөгөлөгөн деген сыяктуу кооз сөздөр экономиканы, ички дүң продукцияны өстүрбөйт. Уңгужол, улуттук нарк деген жалындуу терминдер сотторубузду адилеттүү кыла албаса, ар бир жарандын коопсуздугун камсыздап бере албаса, коомдогу таза, калыс атаандаштыкты түзүп бере албаса, анда ал идеологиялык бакырыктар кезектеги саясий жомок бойдон калат туугандар. Бизге чынында кыргыз илгери кыйын эл болгон деген мактануунун деги бир кереги жок. Бизге кыргыз бүгүн дүйнөлүк рынокто кимиси менен, кайсы күчтүүсү менен болсо дагы атаандаша алат деген реалдуулук керек. Идеология бул ар бир жаран өзүнүн мээнетине, шыгына, аракетине ишенбей, таластын кароол чокусунун түбүнөн алтын чыгып калар бекен деп үмүттөнгөн жалкоолук, ыкшоолук, аракетсиздик эмес. Идеология бул ар бир кыргызстандыктын өз ишин так аткаруусу, пара бербөөсү, пара албоосу, китепти окуусу жана өлкөдө жашап жаткан ар бир инсандын улуттуу ким экенине карабастан укугун, акысын сыйлоосу, бири-биринин акысына кирбөөсү. Биздин эң чоң идеологиябыз мыйзам болушу керек кыскасы. Мыйзамдын астында хан дагы, кул дагы, мындайча айтканда президент дагы, катардагы жаран дагы бирдей болгон күнү биз чыныгы уңгу жолубузду тапкан болобуз. Калган идеологиялык бакырык, кыйкырыктардын баары бул убактылуу пиар, убактылуу саясий мода. Мына ушундай туугандар. Урматтуу көрүүчүлөрүм, сиздер бул теманы эми уктуңуздар. Бул менин жеке өзүмдүн субъективдүү, мага ушундай туюлган, ушундай сезилген жекече пикирим болду. А сиздер кандай ойлойсуздар? Бизге жогорудан ылдый таңууланган идеология керекпи, же бизге реалдуу иштеген мыйзамдар керекпи? Оюңуздарды, пикириңиздерди комментарийге жазып коюңуздар. Аны мен ар бирин сөзсүз түрдө окуп, өзүмө азык алып, кийинки бир ушундай видео блогторго мындай колдоном деген үмүтүм бар. Кыргызстан бул биздин өлкө. Башка бирөөлөрдүн эмес, бул биздин өлкө, биздин келечек. Кайдыгер болбоңуздар. Анан сураныч, YouTube каналыма сөзсүз катталып коюңуздар. Рахмат баарыңарга, көрүшкөнчө.